Ассаламу алейкум, ардактуу достор, кандайсыздар? Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган оозуңуздар кабыл болсун. Бүгүн болсо менин ашканамда быштактан татууларды жасайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай жумшак, оозго салганда эле эрий турган өзгөчө ысык чай менен аябай сонун өтө турган печенье десем дагы болот. Атын ар ким ар кандай аташат экен. Мен творожный печенье деп эле айтам. Көбү сочинский, дагы неваляйский деп коюшат экен. Кыскасын айтканда печенье деп эле айтып койсо болот. Ар кандай көлөмдө өзүңүздөргө жаккандай кылып жасап берсеңиздер болот. Анда эмесе рецепти менен бирге таанышабыз. Жасалуу жолдору дагы жөп-жөнөкөй. Бул жерде жогорку сорт 300 грамм un бар. Эгерде 300 граммды ченей албай жаткан болсоңуздар, бир чоң чыны un кошсоңуздар 270-300 грамм болот. Бир чайный ложка разрыхлитель жана 4 чоң кашык сахар коштум. Эгерде татууну жакшы көрсөңүздөр, көбөйтө алсаңыздар болот. 100 грамм шедра лето майынан коштум. Эгерде шедра лето майыңыз жок болгон болсо, башка майлардан дагы колдонсоңуздар болот. Жакшылап аралаштырып алабыз дагы жана 20% каймак сметана коробочныйдан коштум. 3 чоң кашык каймак жана бир жумуртка аралаштырып туруп, дал ушул биз жасап жаткан камырга кошуп алабыз. Камырды жакшылап кашык менен аралаштырып, андан соң колубуз менен илегенди баштайбыз. Эгерде камырыңыз аябай жумшак болуп калган болсо, бир аздан un кошуп алсаңыз болот. Бирок өтө көп кошпоңуз, камыр өзү аябай жумшак болот. Качан гана колго жабышпай калганда, анан баштыкка салып тындырып койсок болот. Ага чейин жакшылап илей бериңиздер. Мына ушундай көлөм болот. Камыр аябай жумшак болот. Борсоктун камыры аябай көпкөндө жумшак болуп калат го, дал ошондой абалда болуп калат камыр. Камырыбыз даяр болгончо эми быштакты даярдайлы. Бул жерде 300 грамм быштак бар. Быштактын каалаган түрүнөн жасасаңыздар болот. 2 чоң кашык каймак, 20% колдоном мен ар дайым. Жана бир жумуртка, ванилин, 3 чоң кашык сахар коштум. Эгерде таттуу жакшы көрсөңүз, албетте көбөйтө алсаңыз болот. Быштакты өтө суюк кылып жасап албаңыздар, анткени түйгөндө кыйналасыздар, ар жагыңыздардан чыга берип, жүдөтүп салат. Ошого байланыштуу коюураак эле болгону жакшы. Анан дам берүү үчүн дал ушул апельсиндин сыртына бир аз кырып кошуп койдум. Аябай сонун болот. Эгерде шартыңыздар болгон болсо, албетте кошуп койсоңуздар болот. Биздин камырыбыз даяр болду. Эми бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Эскерте кетчү нерсе, камырда майда кылып эле кесиңиздер, анткени бул турган сайын шишип көбөйө берет. Ошого байланыштуу кичинекей кылып эле кесип алсаңыздар, ал бышканда дагы да чоңойот. Ошого байланыштуу өтө чоң кылып кесип алуунун кажети жок. Мен биринчилерини чоң кылып жасап бышырып алдым. Андан соң кийинкилерини майда кылып жасадым. Бул катып калбайт. Бош убактыңыздарда жасап баштыктарга салып койсоңуздар дагы тура берет. Жумшак боюнча балдарыңыздар сонун болуп жейт. Ошого достор, сөзсүз түрдө ифтарга же болбосо жөнөкөй эле бош күндөрүңүздөр бул рецептти колдонуп көрүңүздөр. Өзүңүздөр каалагандай кылып түйүп алсаңыздар болот. Мага ушундай тегерекче болуп эле бышкан жагат. Магазиндерден дагы кезиктирип калсаңыздар керек бул печеньяларды. Мен мисалы үчүн жакшы көрүп, килограммыны 350 сомдон сатып алчумун. Азыр эле өзүм үйрөнүп алып, эми сатып албай калдым. Силерге үйрөтүп коеюн, силер деле сатып албай эле жасап алгыла деп койсоң. Тарс эткенден баары тамаша. Албетте үйрөнүп алсаңыздар өзүңүздөр үчүн эле керек. Келечекте келин болсоңуздар, кайын журтуңуздарга, балдарыңыздарга жасап бересиздер. Үйгө конок тосуп калган болсоңуздар, дасторкондун көркүнү ушу колуңуздар эле ачып берет. Анткени нандын үстүнө деп өзүнчө ушундай бышырылган нерселерди, таттууларды сатып алабыз го. Бул жолу сиз өзүңүздүн колуңуз менен жасалган өзгөчө даамдуу печеньялар менен дасторконуңузду жасап койсоңуз дагы болот. Кайсы түрү бышканда жакшы бышат экен деп мен ар кандай түрүнү бышырып көрдүм. Самсыга окшотуп да түйдүм, тегерек кылып да жасадым, 3 бурчтук кылып деле жасадым. Айтор эмне форма оюма келсе, ошонун баарын жасап көрдүм.
негизи эле бул печеньега майда болуп бышканда аябай жакшы көрүнөт экен. Тарелкага мындай кооздукка койсоңчу, анткени могу бышканда көрүп атасыздар, чоң булочкидей болуп дагы да көтөрүлөт экен да. Ошого байланыштуу кандай форма менен жасабаңыздар, майда кылып жасасаңыздар келишкен печенье болот экен. Ошо оозго салганда эле эрий турган болупчу. Асты дагы жабышпайт, дал ушундай тегиз бышат. Камырыңыз аябай жумшак болот да, кандай форма жасап, кантип жабыштырсаңыз дагы жабыша берет да. Тарелкага салып туруп, сахарный пудра менен себелеп туруп, кооздоп туруп берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө рецепти мен текстке калтырып кетем, канча грамм мен эмне коштум, кандай болду, баарын жазып кетем. Эгерде жасап көргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө мени белгилеп кеткенди унутпаңыздар достор. Ашкана сүйүүчүлөргө өтө сонун рецепт. Эгерде сиз быштак жей албай турган болсоңуз, ичиндеги быштакты алмаштырбасаңыз болот. Кандайга алмаштырам деген болсоңуз, сгущенка салып койсоңуз болот, шоколадный, может шоколад салып койсоңуз болот, же варенье салып койсоңуз болот. Деги эле өзүңүзгө эмне жакса, ошону сахарга аралаштырып туруп эле, же болбосо каймакка бир аз аралаштырып туруп эле салсаңыздар болот. Дал ушундай, сырты ушундай, ичи башка нерсе менен бышат. Караңыздарчы, кандай сонун көрүнүш. Майда болгону элестетсеңиздер, андан да сонун жасалат. Вах. Ар бири ушу кармаганда эле сына турган сонун болуп бышты да. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр достор. Карасаңыздар, кол менен басып көргөндө ушунчалык жумшак. Ичиндеги быштагы бир комментарийди окуп калдым эле, катып калбайбы деп. Жок, катыбайт, эч нерсе болбойт. Сонун бышат. Колуңуз менен ар бирин басып көрсөңүз, жумшак, как булочки болот. Мына караңыздарчы. Эми чай менен жегенде элестете бериңиздер, шилекейиңиздер агып кеттиби? Азыр мен бул видеого монтаж түшүрүп атып, кайра жегим келип кетти да. Бирок печеньем калган эмес болчу, бүгүн дагы жасайт окшойм. Бул печеньянын майдасы кийинки видеодогудай көрсөтүлөт, мынакей. Кызым ар дайым аралашат менин монтажыма, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Туура айтат, мамам, ошондой жасаңыздар дейт менин кызым, кызым. Жаным десе, мойду жалпайган кызым. Ушундай достор, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде рецепт жаккан болсо, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен акысыз рецепт Акзура ашканасы болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздарга кармаган орозоңуздар кабыл болсун.